$500 таштагаламы, $100 мурунку таштаганда. Ассаламу алейкум, достор. Биз уже Чикаго келдик. Чикаго келгендер уже бул жакта Чыңгыз байке. Ассаламу алейкум, чоң рахмат. Тозу бушун. Как раз Кентал агайдагы Ассаламу алейкум. конокто экен Чикагода. Хош келдиңиз биздин Чикаго. Алла разы болсун. Тозу алды. Бул жаңы ачылган ресторан экен. Баракат рестораны. Баракат рестораны. Ошол открытиясы менен. Помните силер эсиңердеби? $100 таштап кетпеңдер беле? Биринчилерден болуп кирип келген. Чикаго дукту көтөргөндө $100 келип туруп, жигиттер жумушка болуп кетсин десе. Атайын эстафета болуп кетти. Эстафета. Бизге ачылышыңар менен деп $100 таштап атты. Бирөөсү 150, бирөөсү $100 ушинтип атып. Бир 2-3 күндө бир $1300 чогулуп окшойт. Да батыр. Кудай буйрса. Достор. Мусунда мындай кылабыз. Азыр дагы бир точка ачайын деп атасың. Кудай буйрса ошол точка ачса, эстафетаны $500 таштайм, иншалла. $500 таштагаламы, $100 мурунку таштаганда. Анда биз даунтаун ачылайлы. Болду, иншалла. Ипошкин олду көрүп атабыз Инстаграмдан, Кыргызстандан дагы, башка жактан дагы ачылып атат. Жок, сонун ийгилик буйрса. Бүт эле мекендештерибиз Кыргызстандан бияка келип, бияктан Кыргызстанга барып, ар биринин иши жүрүшүп кетсин, ар бирине адал ырыскыдан тапканга Кудайым насип этсин. Биз кубанычтабыз көргөнүбүзгө дагы бир жолу. Алла разы болсун, чоң рахмат. Ошол достор, аман эсен Нью-Йорктон Чикаго келип алдык. Эми буюрса бул жакта Ипошкин Роустун бүт барын айтып беребиз. 1 жылда эмне өзгөрүү болду, канча оборот болду, кандай минустар, плюстар болду, ошонун баарын тең көрсөтүп беребиз.